Ош шаарын таштандылардан арылтуу максатында Шумкар Атайын багытындагы полкунун өздүк курамы ишембилик өткөрүштү. Ишембиликтин алкагында шаарды көрктөндүрүү, арыктарды чаап тазалоо, Сулайман тоонун айланасын жана Ак Буранын жээгин тазалашты. Биз Шумкар Атайын багыттагы полкунун өздүк курамы шаарды тазалоо үчүн чыктык. Бул демилгени биз дайым эле ушул колдоп келебиз. Буга чейин дагы бүгүн эле эмес, буга чейин дагы биз шаар тазалоо боюнча өздүк курам боюнча тазалап, шаарды көрктөндүрүү боюнча иштеп келебиз. Таза шаар куруу аракети менен уюштурулган ишембиликтин жүрүшүндө шаардагы эс алуу бактарда, социалдык маданий объектилердин айланасын тазалоо иштери жүргүзүлдү. Иш-чарага 150гө чукул кызматкерлер катышышты. Шаар таза болсо, эл таза, коом таза дегендей. Ушу балдар ойлоп, ушулардын көпчүлүктүн ою менен, максаты менен тазалап коюшу, шаарга салым кошойлу деп чыктык. Ушу Токтогул парктан Новай паркка чейин бөлүндүк. 50-60 бала. Аз-маз болсо да салым кошойлу шаарга, шаардын тазалыгына, жаштарга, таза шаар биз үчүн. Ошойм ушул тазалыкка бөлүнүп иштеп атабыз. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылына карата Ош шаарында жалпы ишембилик өткөрүлдү. Тазалык шаарыбыз баарыбызга аталышындагы демилгенин алкагында шаардын тазалыгын камсыздоого аз да болсо салымдарын кошуу аракеттерин көрүштү. Бул саамалык алдыда дагы улантыларын билдирип, шаардын тазалыгы үчүн жалпы жарандарды ишембиликке үндөшөт. Сахрада акып аткандай, сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот дегендей, мына ар бир тазалыкты биз өзүбүздөн баштасак, өзүбүздүн шаарыбыздын ичинен, шаарыбызды тазалыкка чакыргандан кийин мамлекетке өтсөк, бул эң жакшы жетишкендик деп ойлойм. Ошон үчүн ар бир Ош шаарынын тургундары силерди да чакырып кетем. Ош шаарынын тазалыгы үчүн баарыбыз биргеликте бир билек менен күрөшөлү. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен айлана чөйрөнү жашылдандыруу жана көрктөндүрүүнүн 3 айлыгы жарыяланган. Зарина Рахманбердиева, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.